Жаздын жаркыраган таңында ишине бараткан киши Азиз кайырчынын жанына өтүп баратып, анын жанында жаткан кагазга көз салса, "Мен сокурмун, мага жардам берип койгула" деп жазылып туруптур. Бутунун алдындагы шапкеде болсо 2 тыйындан башка эч нерсе жок. Ошондо тигил киши кагазды колуна алып, анын арткы бетине калеми менен бир нерсе деп жазып коет да, ошол жазуу түшүрүлгөн бетти менен кайырчынын жанына коюп, өзү андан ары жолуна түшөт. Бутактын бүчүрлөрү көкүрөөк кубанткан, канаттуулары жагымдуу сайраган, гүлдөрү жыпар-жыт чачып, жалпы эл эргүүгө кабылган бул көктөм мезгилдин кечки маалында тигил киши кайра ишинен кайтып келатып, азиз адамдын жанына аярылай токтоп сүйүнүчтүү жылмаят. Көрсө, кайырчынын баш кийиминин ичи тыйынга гана эмес, акчага да толуп, буга чейин азиз адам бир айда чогултуп көрбөгөн каражат толуп калыптыр. Мындай көрүнүштөн улам өзүнө да кайрымдуулук кылган, өзгөлөргө да ыраазы болуп, ал киши унчукпаган бойдон ал жерден узап кетет. Ал эми жердеги кагаз бетинде эмне деп жазылып турган дебейсиңерби? Жаркыраган жаз да келди, бирок аттиң, мен жазды көрө албай турам. Акылдуу сөз ар дайым пайда берет. Жакшы сөзгө жакшылык өзү келет. Кыргыз макалы.